Экономист маданият тармагын башкарса ушул экен да, мына бул айырмалап билбейт экен да, кайсыл маданият тармагына тиешелүү жанр, профессионализм вообще айырмалап билбейт. Еще маданият министрлигинин атынан чыгарып атканын карап койгула. Бул министр мына өзүнүн кыла турган ишинде бүт былгылыктарды кылып атат. Шалаакы мамилели турсичендерди колдоп атат бул коомдо. Филармониянын артисттери турсичен жүрсүн деген bir немени козгоп атат бул. Эч бир реакция кылган жок. Бул бетпи же көтпү? Манас Алыкулов сексти бата менен баштап, бата менен бүтүрөт. Бул музыка тармагында рэп деген жанр жок. Бул рэпти акындарга кошсоң, жыпчылаңач кыздарды жанына ээрчитип алып клиптерди тартышып, йоу. Бул акындарга да кошулбай атпайбы бул жанрчы. Музыкага кошсоң бул раз и два и башынан аягына чейин ошол. Бул ушундай нерсе да. Бул деген жанр эмес. Бул хобби, жөн эле хобби. Профессионалдарга тупизм, иш уят болуп атат, шерменде болуп атат. Мындай айлы жок күлөсүңдө бул министрдин кабинетинде сүйлөшө турган эмне тема бар экен. Бул жерге эшикке чыгып эле сүйлөшүп койсо болот, же болбосо бир конференция залга кирип эле бир концерт иш чара жөнүндө сүйлөшүп койсо болот. Кабинетине эмне тема? Китеп чыгарган атышабы булар? Өзүнүн деңгээли ушундай да, рэперлерди кабинетине алып кирип алып, бул кандай тупизм деңгээли? Рэперди тармакта бир система кирип, китептер чыгарылып, эмне деген шедевр ноталар жазылып, композиторлук бир чоң симфониялар жазылыптырбы? Бул жанр эмес dey. Бул болду dey. Болду да. Бул уят да, музыкалык бир системага киргизем дегенчи. Өзүнүн кабинетине даже Нышановтарды чакырдым эле, эмне деген генийлерди чакырдым эле. Ошолор менен тегерек столду кабинетине киргизген жок dey. Ар жактагы конференция залына эле өткөзүп туруп узатып ийди го. Ошо козгогон маселелерди ишке ашырган жок го. Жөн эле убактыбызды алып убара кылды го бизди. Кыскасы, Садыр Нуркожоевич бул министрди бизге кереги жок. Болду, өзүнүн экономика тармагына эле барсын. Башка тармагындагы бүт эмелерди казып чыксак, кыйраткан эч нерсе кылбаптыр. Мамлекетке жарытаарлык бир эч нерсе кылбаптыр. Маданиятка министр болуп келип алып дагы жарытаарлык эч нерсе кыла алган жок болгону.